Аптанын олуттуу окуяларын чагылдырып эфирде Жума баян көрсөтүүсү, аны мен Шайыр Жунусалиев алып барам. Кутмандуу кечиңиздер менен. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Жаңы эле оңдоп түзөөдөн өткөн Бишкек жылуулук борборунда авария катталды. Натыйжада калаанын айрым райондорунда жылуулук берүү азайды. Үлүшүм бар, бирок үйүм жок. Үй алам деп үлүшкө кирген жарандардын көйгөйү. Байларды байыткан орус-кыргыз өнүктүрүү фонду насыялар кандай шартта берилүүдө? Жарым жылдан бери иштебей келе жаткан мыйзам долбоору, айрым массалык маалымат каражаттары мыйзамды эмнеге аткарбай жатышат? Бишкек жылуулук борборунда техникалык авария катталды. Маалыматтарга караганда, буга ТЭЦтин эски агрегаттарга суу бөлүп берүүгө керектүү бир жабдуусунун иштен чыкканы себеп болгон. Натыйжада жылуулук борбору электр кубаттуулугун 350 мегаваттан 154 мегаваттка кыскартып, Бишкектин айрым кичи райондорундагы үйлөрдө жылыткычтар салкындай түшкөн. Техникалык мүчүлүштүктү жөнгө салуу боюнча учурда жумушчулар иштеп жатканы айтылат. Ал эми кала башчысы Энерго Холдинг ишканасынын жетекчиси баштаган өкмөт өкүлдөрү бүгүн чукул маалымат жыйынын өткөрүштү. Дээрлик $400 миллион жакын каражат сарпталып, оңдоп түзөө иштери мындан 5 жыл мурун башталган Бишкек жылуулук борбору ушул жылдын күз айларында толук кандуу ишке берилген. Жаңы жабдыктар менен жабдылып, кубаттуулугу мурдагыга караганда 2-3 эсеге көбөйдү. Ананда эми кыргыз көмүрүн коркпой жагууга мүмкүнчүлүк түзүлдү деп жар салышкан эле адистер. Катуу сууктун башталганына 2 күн өтпөй, кечээ жаңы эле оңдоп түзөөдөн өткөн ТЭЦте техникалык авария катталды. Натыйжада электр кубаттуулугу 350 мегаваттан 154 мегаваттка чейин кыскартылып, калаанын айрым райондорундагы үйлөрдө жылуулук салкындай түшкөн. Үй жылыткан батареядагы суунун температурасы 84 градустан 52ге чейин төмөндөп кеткен. Попали на эти морозы сюда. Мен Бишкекке конокко мындан 2-3 күн мурун келгем. Өзүңөр көрүп тургандай батирелер суук. Үйдүн ичинде үшүп жылуу кийинип отурабыз. Мен үлкөн борбор калаада мындай маселе жаралат деп эч ойлогон эмесмин. Чоңдорго чыдап эптеп отура беребиз дечи. Бирок сыртта ит өлгөн суукта үйдүн ичи мындай салкын болуп турса, кичинекей балдар ооруп калбагай эле деп кооптонуп турабыз. Кырдаалга карата өкмөттө ыкчам штаб түзүлүп, ага кала башчысы, энергетика тармагынын адистери жана саламаттыкты сактоо министрлиги баш болгон өкмөттүн өкүлдөрү кирген. Премьер-министр Сапар Исаков баш болгон курам бүгүн ТЭЦтин абалы менен жеринен таанышып кайтты. Ал эми штаб мүчөлөрү маалымат жыйынын өткөрүп, маселени жөнгө салууда бардык аракеттер көрүлүп жатканын билдиришти. Жылуулук берүүдө көйгөй жаралып жатса, элдин баары электр энергиясы нормадан ашыкча жагары айдан ачык. Какаганга муштаган болуп, эми жарыксыз калабызбы деген суроо кала тургундарын түйшөлтүп жатат. Андайга жол берилбейт деп Айбек Калиев ишендирсе, кала башчысы сактыкта кордук жок деп тургундарды үтүк, чаң соргуч жана кир жуучу машиналарды убактылуу иштетпей турууга чакырат. Учурда ушу суу жетишпей калгандыгынан 3-4 булгазан мынакей катар менен иштен чыкканы байкалды. Ошол 20 мегаваттка чейин кубаттуулук түшүп кеткени болду. Жаңы жылуулук борборунун артыкчылыгы бул автономдуу түрдө иштегенди. Ал баягы өзүнчө жаңы 2 блок бөлүп турган үчүн ал өзүнүн кубаттуулугун сактап калганга толук мүмкүнчүлүк болду. Жана ошол кубаттуулук үчүн биз мынакей бүгүн Бишкек шаарында эч кандай чектөө киргизбей электр энергия менен толук камсыз кылып жатабыз. Күндүзгүсүн азыр печкасы бар, газы бар адамдар ошолорду включать этип, башка тиги этаждарда жашаган адамдар өзүнүн тиги подъезддерин, ошол жанагы саяктарын бир сыйра карап, кечке чейин ошол жерде прихватка болуп тоңуп калбаш үчүн. Ошол эмеге караңгы түшкөнчө ошонун баарын бир чоң сураныш менен кайрылып атабыз шаардыктарга. Ошого бир түшүнүк менен бизге бир мамиле кылсын деген ой менен. Мындай керексиним болбосо, сыркоолорубуздун үйүнө деле барып дарылана тургандарды биз жөнөткөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бирок ошого карабастан бүгүн төрөт үйлөрүндө, реанимацияларда, оор акыбалдарга барылганда саат сайын көзөмөлдөн азыркы учурда эч кандай проблема жок. Ал арада ТЭЦтин аймагына жакын жайгашкан жердеги тургундар аймакты буу түтүн каптап жатканын кабарлашууда. Жумушчулар авариялык абалды жөнгө салуу менен алек. Биринчи вице-премьер-министр баштаган штаб кырдаалды тыкыр көзөмөлгө алганы маалымдалат. Ал эми адистер техникалык мүчүлүштүктү бүгүн түнгө чейин жөнгө саларын убада кылышууда. Кыштын кыран суугунда орун алган маселе боюнча ким жоопко тартылат азырынча белгисиз.
Мирлан Маматалиев, Шайыр Жунусалиева, Бекназар Ширмамбетов, Жума Баян. Өлүшүм бар, бирок уюм жок. Турак жайлы болом деп үлүшкө киргендер бүгүнкү күндө соттон башы чыкпай убара тартышууда. Иск аталышындагы курулуш компания мындан бир канча жылдар мурун жарандар менен келишим түзүп, ортодон акча чыгарып, бийик кабаттуу турак үйлөрдү салышмак. Баштаган иш аягына чыкпай, натыйжада үй алам деп үлүшкө кирген жарандар күйүп отурушат. Ал эми курулуш компаниянын ээсине алдамчылык жана көз боемоочулук беренелери менен иш козголуп, былтыртан бери абакта. Жарым-жартылай тургузулган имаратты эптүүлөрү өз капчыктарын кагып, кем карчысын бүтүрүп кирип алышкан. Ал эми дубалы гана тургузулган айрым турак жайлардагы батирлер бир эмес 2-3 кишиге сатылып кеткен жагдайлар дагы бар. Курулуш тармагындагы мындай башаламандык ИСК компаниясында эле катталбайт. Бүгүнкү күндө башка дагы чакан курулуш компаниялары менен үлүшкө кирип, максаттары орундалбай калган жарандар аз эмес. Баары келип, мыйзамдын чийкилигинде экенин моюнга алган эл өкүлдөрү ушул күнгө чейин үлүшчүлөрдүн укугун коргогон мыйзам долбоору жок экенин айтышат. Кененирээк кийинки материалда. Бул көп кабаттуу үй Борбор калаадагы Үмүталиев менен Абдымомунов көчөлөрүндө жайгашкан. Сыртынан зыңкыйып анчейин көйгөйлүү экени деле билинбейт. Бирок алдын өтүп подъездге баш багарың менен курулушчулар турак жайды чала була бүтүрүп, эптеп элди шаштырып тапшыра салганын байкоого болот. Вот эти счета все были открыты. Но у нас года 2, наверное, дети все время пытались туда там заглянуть или что. Нам пришлось скинуться и за свой счет закрыть, потому что это невозможно жить. Вот кафель, вот здесь вот ступенька вообще 26 сантиметров. Турак жайды салган ИСК курулуш компаниясы ээси Нарымбек Сариев. Учурда алдамчылык жана көз боемоочулук менен иш козголуп, тергөө абагында отурат. Сариев менен бул үйдүн жашоочулары мындан 8 жыл мурун келишим түзүп, үйдү тургузууга үлүшчү болуп келишишкен. Чарчы метрин арзан дегенде $550, кымбаты $1000 чейин акча салганга макул болгон тургундар ушул күнгө чейин имараттын расмий түрдө колдонууга берилбей жатканын айтып нааразы. По необходимости живем в этом доме. Келишимдин негизинде үлүшчү катары өз каражаттарыбыздан баарын салганбыз. Турак жай 6-7 жылда параң салынып бүткөн аз келгенсип, аны да колдонууга ылайыктуу кылып ушул күнгө чейин тапшыра элек. Электр жарыгы гана туташканы болбосо, газ, жылуулук берүү деген түшүнүк жок. Үлүшчүлөр мынтип өзүбүз эптеп, чогултуп турак жайдын кем карчысын бүтүрүп жатабыз. Ал аз келгенсип жарыктын баасындагы коммерциялык нарк менен 2 сом 50 тыйындан төлөйбүз. Турак жай бүтпөгөнү аз келгенсип ээсине козголгон кылмыш иштерине байланыштуу мүлк 7-8 жерде камакка алынган. Эгер сот органдары мүлктү экинчи тараптын пайдасына чечип бере турган болсо, мындагы үлүшчүлөр таладагылар айдан ачык. Эксплуатация кирген эмес үй. Үй 70% даярдыкта турат, бирок эксплуатацияга киргизейин деген да ою жок Сариевдинчи. Потому что өзүбүздү кирели десек, бизде эч кандай укугубуз жок болуп атат азырчы. Биз акчаны төлөгөнбүз, дольщик болупчу, а укугубуз эч кандай укугубуз жок. 7 жыл, 8 жыл өткөндөн кийин мен ойлойм да эң эле көйгөйлүү эмеси могул здание, мисалы банкта же бир жерде арестте турат да, аны бизге айтпай атышат. 4 арест турабы, 7 арест турабы? Эгер домду алып койсо, анда биз кайда барабыз? Күттүк, ар качан мисалы үчүн ар дайым бизге деген убадалап келди. Бүтүрөт деп, бирок андан майнап чыккан жок. Биз деген кайсы райондорго гана жазган жокпуз, кайсы эмелерге да жазган жокпуз. Финполго, Свердловский, Октябрьский райондорго жазылып атты. Бирок заявление эч ким алган жок. Иттин өлүгү мэрия менен бир катар мамлекеттик мекемелерде жатат деген депутат Рыскелди Момбеков эң оболу ошол аткаминерлерди кулакка тартууну сунуштайт. Анткени курулуш компаниялары менен тил бириктирип, ортодон акча өнөп калышканын ачыктады. Ал эми ансыз деле алданып калдык деп араң турган үлүшчүлөрдөн электр жарыгынын наркын кымбат төлөткөн мекеменин жоопкерчилигин олуттуу кароо зарылдыгын айтты. Иттин өлүгү силердин алдыңарда. Ишкер жерди сатып алат, анан уруксат алат. Уруксатты мыйзам менен албайт. Уруксаттын барын сатып алат. Биз Савашкада турат. Госэкотехинспекция, Кыргыз Телеком, Север Электро, Госэкотехинспекция баардык уруксатты жөн бербейт да ишкерге. Кактап канын ичип туруп, анан кийин акчасын алып туруп анан берет. А силер ошого жол бересиздер. Эмне үчүн силер ушул маселени 10 жылдан бери жоолорду, токтомдорду, мыйзамдарды алып чыкпайсыңар? Силер ушулардын эсебинен айлык алып жашап атпайсыңарбы? Эмне үчүн мен 70 тыйындан төлөйм да, булар 2 сом 50 тыйындан төлөйт? Мен түшүнбөй атам. Оны аксакал айтып атат. Север Электрге барсам сүйлөшпөйт экен. Үлүшчүлөрдүн укугун коргоп, алардын маселесин акыйкат чечип берүү үчүн тийиштүү мыйзам долбоору дагы жок экен. Андыктан эл өкүлдөрү мыйзамдагы бул чийкиликти жоюунун үстүндө иштеп, ага эң оболу дегенде үй ээси турак жайды 50% бүтүрмөөн сатыкка койбойт деген жобону киргизүүнү сунушташат. Ушу биздин Кыргызстанда куруучулардын көйгөйү ушул ар бир куруучу жер сатып алып,
катлабан казганга эле болбосо жакшы болсо 3 этажга жеткенге эле акчасы бар. Аябай жакшы болсо. Ал катлабан казып баштап эле сатат. Ушундай бир кризис бир менеджерлерди жанагындайларды ашсак, дөлшүктердин акчалары каяка кетип атат, ар бир тыйына чейин отчетун берип, бул адамдын азыр менчигинде дагы жерлер бар. Ошолорду сатсын. Дөлшүктердин дагы төлөй турган акчалары бар, ошону төлөсүн. С развитием строительной отрасли возникает. Бул сыяктуу көйгөйлөрдү жоюунун эки гана жолу бар. Биринчиси эл өкүлдөрү айтып жаткан мыйзам долбоорун жазып чыгуу. Экинчиси акыркы кезде жаандан кийин жайнагана козгарындай болгон курулуш компанияларынын ишин дыкат көзөмөлдөө. Антпесе үлүшчүлөрдүн бул сыяктуу көйгөйлөрүнүн аягы тыйылбаары бышык. Алдамчылардын кылтагына илинип жабырлануучу болуп калбашы үчүн эң башка эрежелерге олуттуу көңүл буруу зарыл. Үлүшүңүздү салып курулуш компаниясы менен келишимге барып жатып, эң оболу ал ишкана курулуш рыногунда канча жылдан бери иштеп жатат жана бай тажрыйбасына маани бериңиз. Ананда ал компания ээси мурда кийин соттук териштирүүлөргө аралашкан эмеспи жана капчыгындагы каражатты жетиштүү аңдоо зарыл. Бул жерден биринчиден үйдүн ошо салууга башталардын алдында кайсы түзүп аткан келишимде ошол компания менен ичара түзүп аткан тараптардын ортосундагы келишимдин шарттарын караш керек. Кандай шарт менен түзүлгөн? Анан ал келишимди керектүү закон боюнча госрегистрде регистрациялаш керек. Жердин кайсы ким ээси экен, ошол жерди менен ээси менен башка салып аткан тараптардын ортосундагы келишимдердин мыйзамга туура келеби, ошолорду караш керек. Иска курулуш компаниясы курган жана баштап аягына чыкпай калган кала боюнча 4 турагы бар. Алардын бирөө Жалгичи районунун Тыналиев көчөсүндө жайгашкан. Дубалы тургузулуп, батирлери бөлүнгөнү гана болбосо, эшик терезеден дайын жок. Тепкиштери да араң турат. Ошого деле карабай, чыдамы кеткен айрым үлүшчүлөр өз каражаты менен калганын бүтүрүп кирип жашап жатышат. Аталган компаниянын ээси абактан чыккан күндө деле натыйжалуу майнап чыкпайт деп үмүттөрү өчкөн үлүшчүлөр көп. Шайыр Жунусалиева, Бекназар Шерманбетов, Жума Баян. Алгачкы уставдык капиталы 500 миллион АКШ долларын түзгөн орус-кыргыз өнүктүрүү фонду мындан 4 жыл мурун түзүлгөн. Максаты Евразиялык экономикалык биримдиктин курамына жаңыдан кирген Кыргызстанды биримдиктин экономикасына тезирээк аралашып, калыптанып кетүүсүнө шарт түзүү эле. Насияны 12% ченем менен 5 жылдык мөөнөткө чейин орто жана чакан бизнес баштаган ишкерлер алышмак. Бирок натыйжасы күтүлгөндөй болгон жок деп нааразы болгондор арбын. Каражат алуунун эрежелери катаал болгондуктан карапайым калк мында калып, бизнеси дүңгүрөп, ити чөп жеген үлкөн ишкерлерге ыңгайлуу шарт түзүлгөнүн айтышат. Насия берүүдөгү кемчиликтерди күн мурун өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков да белгилеп, ал ишемдиктерди жоюу учур талап экенин айтты. Бүгүнкү күндө жеңилдетилген пайыз менен берилүүчү насыялар Кыргыз-Россия өнүктүрүү фондунун каражаттары плансыз система жок эле бөлүшүрүлдү. Айрым аймактар өнүгүп, башкаларга көңүл бурулбай калып жатат. Ошондуктан инвестициялык каражаттарды ар бир аймактын кызыкчылыгына жана өзгөчөлүгүнө жараша бөлүнүшү зарыл. Бул бир эле Россия-Кыргыз фонду эмес, Айыл банк, РСК банк, гарантиялык фондун алчылы түзгөнбүз. Ошого дагы түздөн-түз тиешелүү. Орус-кыргыз өнүктүрүү фондундагы аткарылган иштер жана насыя алуу шарттары тууралуу маалымат алуу үчүн биз бүгүн студияга аталган фонддун директору Эркин Асырандиев мырзаны чакырганбыз. Саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Эркин мырза, айтсаңыз, алгач ушул Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында түзүлгөн Орус-кыргыз өнүктүрүү фонду бүгүнкү күндө кандай иш алып барып жатат жана учурда фонддо канча акча бар, анын канчасы иштетилди? Алгач ушул суроого учкай маалымат берип кетсеңиз. Фонд түзүлгөндө Россия тарабынан 500 миллион доллар уставдык капиталына берилген болчу. Фонд өзүнүн ишмердүүлүгүн 2015 жылдын сентябрь айынан баштаган. Биринчи чакан жана орто бизнес долбоорлорун каржылап, эки мамлекеттик банк аркылуу. Ушу бүгүнкү күндө 823 долбоор, жалпы суммасы 265 миллион долларга жакталып отурат. Бул сумманы сомго айландырганда 18,5 миллиард сомго жакын сумма. Көбүнчө долбоорлор бул айыл чарба тармагына, айыл чарба продукциясынын кайра иштетүү жана өндүрүш тармактарына берилип атат. Ушул тармактарды приоритеттүү деп айтсак болот. Биздин былтыркы жылы биз өзүбүздүн фонддун өнүгүүсүнүн стратегиясын иштеп чыкканбыз.
Ошонун алкагында 4 багыт приоритеттүү, басымда түрдө каралчу багыт деп белгиленген болчу. Мунун арасында жана айткандай айыл чарба тармагы, айыл чарба продукциясын кайра иштетүү, жеңил өнөр жай, машина куруучу тармак жана инфраструктура тармактары деп айтсак болот. Бул экологияга жана экспортко байланыштуу долбоорлор. Анан ошол келечеги бар тармактарга канча жылга берилет насыялар, анан канча пайыз менен берип жатасыздар? Фонд өзүнүн каржылоосун 2 багытта жүргүзөт. Биринчиси бул чакан жана орто бизнести колдоо. Биздин Кыргызстанда иштеп аткан өнөктөш банктар аркылуу бул 1 миллион долларга чейинки долбоорлор доллар менен 5%дан берилет, жана сом менен 10%дан. Мөөнөтү 5 жыл. Анын ичинде 1 жылдык негизги суммасына каникулу бар. Экинчи багыт болсо бул 1 миллион доллардан ашык биз өзүбүз фонд түзмө-түз карап каржылайбыз. Чоң ири долбоорлор, чоң ири ишканалар. Булардын шарты пайыздык үстөгө 4-төн 7-ге чейин тармагына жараша. Жанакы аталган приоритеттүү тармактар үчүн эң жеңилдетилген шарттар коюлган. Бул эң төмөнкү пайыздык үстөк 4% менен берилет. Суммасы миллиондон 25 миллион долларга чейин берилиши мүмкүн, жана мөөнөтү 10 жылга чейин. Эркин мырза, сиздин өзүңүз деле маалыматыңыз бар болушу керек. Ушул жума башында өлкө башчысы тарабынан сиздердин фондко бир сын пикир айтылды да. Анан негизинен айтсаңыз, сиздердин фонддон каражат алам деген жөнөкөй жаңыдан иш баштап жаткан ишкер сиздердин фонддун босогосун аттаганда эле алгачкы кандай эреже талаптарды аткарышы керек? Анткени себеби бүгүнкү күндө бул фонд жалаң байларды гана байытып жатат деген сын пикирлер болуп атат да. Буга кандай комментарий берет элеңиз? Бул сурооңузга 2 бөлүп жооп берейин. Биринчиден, президентибиз айткан сын пикир боюнча мындан 1 жума мурун дагы кепилдик фонд менен чогуу президент менен жолугушуп болгон. Баягы каржылоо көлөмүбүздү анализдеп келгенде көбүнчө сумма ушу Бишкек шаары менен Чүй облусуна кетип атат деген пикирлер айтылган болчу. Чындап айтканда эле ошондой ахыбал бүгүнкү күндө 70%дан ашыгы Чүй облусу менен Бишкекке таралды. Бул эми бирок долбоорлордун санын алып көрсөк, андай жагдай жок. Бир топ эле долбоорлор аймактарда жардам көрүп жатат, каржыланып атат. Бирок суммасына келип калганда көбүнчө аймактарда каржыланган долбоорлор булардын суммасы төмөнүрөөк болуп, анан жанакындай 20%дан бир аз эле ашып атат да. Анан Эркин мырза, айтсаңыз, ошол фонддун шарттарына ылайык Орусия алгач 500 миллион акш долларын, андан кийин кошумча дагы 500 миллион доллар насыялык каражатты бөлүп берүү каралганда, моюнга алган. Анан бүгүнкү күндө ошол каражаттардын баары түштү? Келишим боюнча, Россия менен Кыргызстандын ортосунда түзүлгөн келишим боюнча 500 миллион уставдык капиталга берилет. Бул түбөлүккө Кыргызстанга бекер берилген каражат. Буюрса бул түбөлүккө иштей турган акча да. Баягы насыялардын кайтарымдуулугун жогорку деңгээлде сактасак, жакшы берип, жакшы иштетсек, бул түбөлүккө Кыргызстандын экономикасына жарай турган каражаттар. Экинчи 500 миллион бул келишим боюнча Россия карыз эсебине берет. Дүйнө жүзү боюнча Дүйнөлүк банктын шарттары бар. МАР деген мекеменин шарттары деп аталып коет да. Бул жеңилдетилген шарттар. Биринчиден мөөнөтү узак, 35-40 жылга чейин. Анын арасында, анын ичинде 8 же 10 жылга чейин каникулу бар. Анан пайыздык үстөгү бир 0,5 же 10,7% тегерегинде болуш керек да. Ушул шартта Россия бизге экинчи 500 миллион долларды бериш керек. Бирок аны алыш үчүн биз биринчи бул алгачкы келген 500 миллионду толугу менен иштетип бүтүшүбүз керек. Бул маселени биз былтыр май айында Москвадан көтөргөнбүз. Анан Россия тарап ушундай айткан, иштетип бүтүүрүнөн аз калганда ушул маселени менен биз алектенебиз депчи. Анан биздин план боюнча мына
Буюрса уставдык капиталдын 265 миллиону иштелип бүтүп атат. Калганын бир дагы 200 миллионду быйылкы жана эмдиги жылы иштетип бүтсөк, ошо эмдиги жылдын башынан баштап бул маселени кайрадан көтөрүп, ошо иш жүргүзүп баштайбыз. Себеп дегенде ал экинчи 500 миллион тез арада чечилбей турган нерсе эмес. Муну көп жумуштарды жүрүш керек. Эркин мырза, бизге келип убактыңызды бөлүп кызыктуу маек бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык. Ал эми биз программабызды улантабыз. Мындан 6 жыл мурун өкмөт башчынын демилгеси менен унааларды техникалык кароодон өткөрүү талабы алынып салынган. Коррупциялык схемалар гүлдөп жатат деген жүйө менен. Соңку кезде адам өмүрүн алган кырсыктардын көбөйүшүнөн улам өкмөт бул эрежени кайра киргизүүнү ойлонуп жатат. Анткени Евразиялык экономикалык биримдиктин шартына ылайык альянстын мүчөлөрү бул эрежени аткарышы шарт. Кыргызстандан бөлөк биримдиктин мүчөлөрүнө бул тартип 2011-жылы эле кирген. Ал эми Кыргызстанга 1 жылдык өткөөл мезгил суралып, бул убакыт унаалар кароодон өтүп, сертификаттар берилиши шарт эле. Өлкөдөгү унаалардын убайымы тууралуу Жазгүл Мадинова айтып берет. Машинаны отура алышпайсызбы? Акыркы жылдары Кыргызстанда жол кырсыгынан көптөгөн адамдардын өмүрү кыйылды. Кырсыктар негизинен айдоочулардын өз иштерине жасаган шалакылыгынан, автоунааны жол эрежелерин бузуу менен жогорку ылдамдыкта айдагандан улам көбөйгөнү айтылып келет. Ошол эле учурда кырсыктардын көбөйүшү унаалардын техникалык мүчүлүштүктөрүнө да байланыштуу. Бул маселе өкмөт тарабынан да көтөрүлүп, Евразия экономикалык биримдиктердин талаптарына ылайык унааларга техникалык кароону киргизүү зарыл экени айтылууда. Борбор каладагы диагностикалык борбордо эксперт болуп иштеген Замир Сатыбалдиев да жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу үчүн бул маселени ишке ашырууга макул. Себеби бүгүнкү күндө унаасын техникалык көзөмөлдөн өткөргөндөр кыйла эле аз дейт. Биз текшерүүнүн негизинде полностью текшерип бүткөндөн кийин мынакей мондай диагностическая карта транспортного средства деген чыгат компьютерданчы. Машинанын бүт технический характеристикасынын описаниясычы биякта эмнеси текшерилди, эмнеси текшерилген жок. И ушунун негизинде билинет. Техосмотр өткөн жокпу. Муну биз эметпейбиз, муну полностью компьютер өзү чыгарат. Мынакей биякта соответствует, если өтсө машина соответствует дейт, өтпөй калса не соответствует деп коет. Расмий эмес маалыматтар боюнча республика аймагында 1 миллион 200дөн ашуун унаа бар болсо, алардын 10 гана пайызы техникалык кароодон өтүп турат. Алардын басымдуу бөлүгү чет өлкөгө унаа айдап чыккандар, оор жүк жана эл ташыган унаалар, коммерция жолу менен алектенгендер жана айрым такси кызматкерлери. Бул жаттагы тиешелүү адистер ар бир жаран өзүнүн коопсуздугу үчүн унаанын техникалык абалын жок дегенде 1 жылда 1 ирет текшертип коюу зарыл экенин айтышат. Себеби унаанын техникалык абалы талапка жооп бербесе, кырсыкка учурап калуу коркунучу бар. Баягы майда жок Казакстанга, Беларусьга, Россияга чыккандар ошолор келип өтөт. Себеби алардын страховкасы жок, техосмотр жок, ал жакка барганда проблема кылып коюшат да. Эми дүйнөлүк практикада 25% ушул техникалык кароодун негизинде авария болот дейт. Биздин Кыргызстанда мен аны билбейт экенмин. Анткен менен республика боюнча өткөн жылы 5000ден ашуун жол кырсыгы катталса, анын 16сы гана техникалык мүчүлүштүктөн улам болгон деген коротууну чыгарылган. Мунун себебин адистер кырсыктан кийин унаанын талаптагыдай болбогонун далилдөө, бир топ кыйынчылык жаратарын түшүндүрүшөт. Унаанын техникалык абалынын начардыгы бир эле жол кырсыгы менен чектелбей, абанын булганышына да себепчи болот. У нас машины большинство старые. Бул эски унаалардын зыяндуулугу техникалык абалынын начардыгынан болот. Мисалга алсак, алардын зыяндуу түтүндөрдү чыгаруу менен экологияны да булгайт. Башка өнүккөн өлкөлөрдө мындай эскилиги жеткен транспорттарды сатууга эле эмес, керек болсо унааларды катуу текшерүүгө алып, чек арадан да өткөрүүгө тыюу салынган. Тилекке каршы биздин өлкөдө унаанын абалын текшерген жогорку сапаттагы органдар жок. Дело в том, что Мыйзам талабына ылайык такси кызматкерлери да унаасынын техникалык абалын 1 жылда 1 ирет текшерүүгө берүүсү керек. Бирок мындай талапты айдоочулардын баары аткара берет дегенин алыспыз. Буга далил биздин чыгармачыл топ жол боюнда токтоп турган такси кызматкеринин унаасынын техникалык кароодон өттү деген күбөлүгүн сурап көрдүк. Ал унаамды бардык текшерүүдөн өткөргөм деген менен жанында тиешелүү документи жок болуп чыкты. Гай обязательно да. Ал гай түнкүсүндө текшерет, күндүзгүсүндө текшерет, чаш келип турганда сразу эле текшерет да. Азыр техосмотр жаныңызда жок экенби? Техосмотр жанымда жок, азыр калып калганбы.
Негизинен бардык унааларды техникалык кароодон өткөрүү 2012 жылдын 18 майында ошол кездеги өкмөт башчы Өмүрбек Бабановдун чечими менен жоюлган. Мындай максат коммерциялык багытта жүк жана жүргүнчүлөрдү ташыган унааларга, ошондой эле мамлекетке таандык унаалар үчүн гана калтырылган. Калган таксилерден башка жеке жеңил унааларды айдоочулар өз ыктыяры менен текшертсе болот. Бул ишти алып баруу Ички иштер министрлигинен алынып, жеке ишканаларга берилген. Бир эле министрликке берип ушудан ошо бир эле министрликтен сурасак ошол эффективдүү болот беле деген ойду айтып атам да сизге. 2012 жылдарга чейин унааларга болгон техникалык кароо 20-30 сомду түзгөн болсо, учурда ал баа 500 сомдон жогору турат. Мындан улам жогорку кеңештин депутаты Зарылбек Рысалиев бул маселени көтөрүп чыгып, унааларга техникалык кароону кайрадан киргизүү менен аны Ички иштер министрлигине өткөрүп берели деген сунушун айтты. Бүгүнкү күндө техосмотр боюнча бир да тыйын көз бюджетке түшпөйт. Бул частный сектордун чөнтөгүнө түшүп атат. Частный кишилердин чөнтөгүнө түшүп атат. Ошол частный секторлордон бүгүн эч ким эчтеке сурабайт. Алар эч нерсеге жооп бербейт. Эми мен азыр МВДга бериле десем, бул МВДшник МВДга тартып атат деп айтышы ыктымал да журналисттер. Бирок ушуну баары бир МВДга бербейлиби? МВД техосмотрдун баарын алып туруп МВД жооп бербейби? Биз муну мынтсек эле көбүрлөр айтат экенде МВД бул коррупциялашкан деп. Да, коррупцияланышкан. А гражданский секторлор ачык эле жабатса, ачык эле алып мамлекетке бир тыйын төлөбөсө, ал жөнүндө эч ким эчтеке дебейт. Вице-премьер-министр Дайыр Кенекеев аталган маселеде өкмөт тарабынан бир канча ирет көтөрүлүп, бүгүнкү күндө маселени чечүү жолу каралып жатканын белгиледи. Ал эми депутат Зарылбек Рысалиевдин сунушун дагы бир рет тыкыр текшерип карап чыгуу керек дейт. Себеби унааларды техникалык кароодон өткөрүү жоопкерчилиги Ички иштер министрлигинде болгон кезде ортодо коррупциялык иштерде аралашкан маалыматтар бар экени айтылып жүрөт. Өкмөттө бул боюнча катуу талкуулар жүргүзүлүп атат. Техосмотр маселеси кайра кирип калышы мүмкүн, бирок ошо коррупциядан тышкары акыйкат, чындык менен жасай турган бир системаны карап атабыз да. Анан сиздин айткан сын пикирлерди, каалоо тилектерди эске алабыз. Өкмөт техникалык кароону кайра киргизүү менен бирге автотранспортто ишеним кат менен айдоону жокко чыгарууну да максат кылууда. Себеби жол кыймылын видео көзөмөл аркылуу жөнгө салган акылдуу шаар долбоору иштей баштаса, эреже бузулган учурда айып пул төлөө тууралуу билдирме унаага катталган жарандын дарегине жөнөтүлөт. Андыктан талаш тартыштарды алдын алуу үчүн транспорт каражаттардын ээлерине атайын өздөрүнө каттатууга убакыт берилет. Эми жол коопсуздугун алдын алуу, техникалык көзөмөлдү киргизүү жаатында өкмөт өкүлдөрү бир катар ишти алып барабыз деген менен андан кандай майнап чыгат азырынча белгисиз. Жазгүл Мазинова, Исламбек Майрамбеков, Жума Баян. Өлкөдөгү телеканалдардын көрсөтүүлөрүнүн 60%нан кем эмеси мамлекеттик тилде болушу шарт. Бул тууралуу мыйзам долбоору жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынганына жарым жылдан ашты. Бирок мыйзамды сыйлап аны аткарып жаткан массалык маалымат каражаттары деле байкалбайт. Адистер бул үчүн тыкыр көзөмөл керектешсе, аткарбаган телеканалдарды үлкөн айыпка жыгууну сунуштагандар да бар. Улуттун уңгусун түзгөн мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө эң олу ошол массалык маалымат каражаттары салым кошушу шарт. Акчасына карап программанын тилин ылгабай адат кылган ММК өкүлдөрү тууралуу кийинки материалда. Россиянын ТВЦ телеканалынын базасында түптөлгөн Кыргызстандагы РТВ телеканалы ишмердүүлүгүн жүргүзө баштаганына жарым жылга чукул убакыт болгону менен массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзамдын негизинде иштеп келе жатышкандыктарын айтышат. Бирок телеканалдын шеф-редактору Бакыт Чырмашев мыйзам ишке ашаары менен анын алкагында иштеп кетүү оор деп сыпаттайт. Анткени адамдык ресурс, каражат күчтүү талап кылат, андыктан узак убакыт керек дейт. Любой закон, который принят, өлкөдө кандай гана мыйзам кабыл алынбасын, аны жакшы жаман дебей аткаруу керек. Ал эми массалык маалымат каражаттары мыйзамга келе турган болсо, кандай гана телеканал болбосун, мыйзамды жүзүгө ашырууда ири каражат сарптоого туура келет. Баарына адамдык ресурс, күч керек. Биздин канал мыйзамды аткарууга даярбыз дегеним менен, аны жүзүгө ашыруу жөнөкөй процесс эмес. Телерыногу оор механизм, чоң каражатты, күч сарптабаса иштеп кетүү кыйын. Көптөгөн анализдерди жүргүзүп, телекөрүүчүлөр, жардама берүүчүлөр үчүн ыңгайлуулукту түзүү зарыл. Бүгүн эле каражат коротуп, эртең киреше керектигинге болбойт. Бул узак убакытты талап кылат.
кеминен татаал болсо да мыйзамды аткаруу керек. Ошондой эле Бакыт Чырмашев өткөн жылы кабыл алынган мыйзамды аткарууда 2020 жылга чейин убакыт берип, андан соң чара көрүп баштаса натыйжа болмок деген ойдо. Кыска убакытта жаңы ачылган телеканалдар мыйзам негизинде иштөөгө үлгүрбөйт. Кыргыз тилдүү тажрыйбалуу журналисттерди жумушка тартуу, аларга ылайыктуу маянат төлөөдө эмгекти талап кылат дейт. Массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзамда негизги талап менчигинин түрүнө карабай, Кыргызстанда ишмердүүлүгүн жүргүзгөн телеканалдар 60% кем эмес кыргыз тилиндеги көрсөтүүлөрдү берүүгө милдеттүү деген талап бар. Кошуна өлкөлөрдө бул маселе небак жолго коюлуп, мамлекеттик тил өнүгүп өркүндөп кеткени белгилүү. Айланабызда өлкөлөрдү карасак мындай маселе дээрлик жок. Эми аларда болушу мүмкүн, бирок бизчилик деңгээлде эмес да. Аларда жолго коюлуп калган да. Эгер бул 50% ушул эле ишке кирип, ушул толук иштеп берсе, биздин телекомпаниялар массалык маалымат каражаттарынын басымдуу бөлүгү ушуну колдоп берсе, демек тилдин өнүгүүсүндө эң чоң кандайдыр бир түрткү болуп берет эле да, өбөлгө түзөт эле. КМШ өлкөлөрдүн арасында жалгыз Кыргызстанда мамлекеттик тил мыйзамынын эрежелери аткарылбай, телекөрсөтүүлөр радио уктурууларда аралаш колдонулуп келе жаткандыгын белгилеген New TV телеканалынын башкы директору Нурлан Шакиев аталган мыйзамды колдоорун айтат. Антпесе музыка, жарнама, кинолор менен контентин толтурган айрым менчик телеканалдар менен тынымсыз эмгектенип, эмгек өндүрүмдүүлүгү жогору болгон телеканалдар ортосунда адилеттүүлүк болбой калат. Керек болсо контент 60% менен чектелбей, 100% мамлекеттик тилде берилүүсү кажет деген ойдо. Анткени Туркия, Украина, Россия, Англия өңдүү ири өлкөлөрдө эле эмес, жакынкы кошуналарда да улуттук тил боюнча көйгөй небак чечилген. Андыктан мыйзамдын колдонулуусун тыкыр көзөмөлдөө керек. Көрсөтүүлөрдүн дээрлик жок дегенде 60% кыргызча болуш керек. Жок дегенде. Бул мыйзам иштеш керек. Себеп дегенде баягы көптөр ар кандай шылтоолор менен аркага сүрүп атат. Бул 10 жыл болду. 10 жылда ишке ашпаган мыйзам качан ишке ашат? Буну мамлекет тийиштүү органдар көзөмөлдөш керек. Мунун ишке ашуусун талап кылыш керек. Эне тилди жайылтууда маалымат каражаттарынын, анын ичинде телерадиолордун ролу өтө жогору. Бирок алар мыйзам негизинде иш алып барбаса, кайдан улуттук тил өнүгөт? Мамлекеттик тилди өнүктүрүүдө эң оолу маалымат каражаттарында иштегендер өздөрү кыргыз тилин мыкты билүүсү керек. Эң негизги мамлекеттик тилдин макамына өзгөчө жардам бере турган массалык маалымат каражаттары. Бизде массалык маалымат каражаттарынан балдарыбыз да көрөт, үй бүлөнүн баардыгы көрүшөт. Мына ошол жактан биз мамлекеттик тилди аз кабыл алып атпайбызбы? Аз кабыл алып атабыз. Анан кантип биз көп сүйлөй алабыз? Ушул жагында бир мандемдер бар. Ушул жана массалык маалымат каражатынын мыйзам иштеп кетсе, бул ошол маалыматты жеткирген журналисттер өзү тилди билип, анан элге болот эле да. Мына ошол талап жок болуп атпайбы? Мыйзамдын аткарылуусун негизинен өкмөт, башкы прокуратура көзөмөлгө алып, чара көрүүсү керек. Убакыт берүү керек деген шылтоонун зарылчылыгы жок. Ансыз да 20 жылдан бери убакыт берип атып, кыргыз тилин өнүктүрүүдө майнап чыкпай келет. Кыргызстанга келип, 6 айда кыргыз тилин суудай сүйлөгөн япондор менен аз убакытта манас айтып, кыргыздын түшүн жооруган америкалыктар ар дайым үлгү болуусу кажет. Аракети болбосо 100 жыл болсо да убакыт аздык кылары шылтоого айланат. Буга кошо мыйзам чыгарган эл өкүлдөрү да жүздөп, миңдеп саналган мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөп, жоопкерчиликти күчөтүү зарыл. Тилекке каршы жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамдын күчүнө киргенине жарым жылга чукулдап калса да, өкмөттүн аракети байкалбайт. Аткарбаган чиновниктерди, министрлерди же өкмөттү биз жоопкерчиликке тартыш керек. Аткарбай жаткан жанагы биздин телеканалдар болсо, аларга убакытты берип туруп, аларды жабуу маселесин көтөрмөйүнчө алар эч качан аткарбайт. Эки мыйзамда тең ушул норма бар. Мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамда жана массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзамда. Аны только аткарыш керек. Ал эми аткарбай жатканда биз ойлойм, өкмөткө дагы бир тапшырманы беришибиз керек. Эмне үчүн биздин жогорку кеңештин токтому же болбосо мыйзам аткарылбай жатат деп. Телевидениянын канча бир күндө саат иштеди, анын канчасы мамлекеттик тилде, ошол жана маалыматтардын же болбосо кайсы бир кинолор болобу, передачалар болобу, көрсөтүүлөр болобу, же болбосо дебаттар болобу, ошонун канчасы мамлекеттик тилде кетип атат, канчасы расмий тилде кетип атат, башка тилдерде кетип атат. Мына ошолордун баардыгын атайын мониторинг кылып чыгыш керек болчу. Бирок тилекке каршы мыйзам күчүнө киргенден бери, президент колгоодон бери Маданият жана маалымат министрлиги тарабынан мындай нерселер байкалган жок. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү үчүн 5 жылга 500 миллион сом каралганы менен, бул аралыкта каражаттын 3төн 1 бөлүгү гана өздөштүрүлүп, калганы коротулган эмес. Ал эми эне тилдин аткарылышын көзөмөлдөгөн мамлекеттик тил комиссиясы мыйзамды аткарбаган тармактарга чара көрүүгө укугу жок болгондуктан өкмөткө кат жолдоо менен гана чектелерин айтышат. Бизде тилекке каршы мындай кандайдыр бир ыйгарым укуктар берилген эмес. Чараларды биз көрө албайбыз түздөн-түз.
Биз эгер чара көрө турган болсок, мисалы бардык жакта эгерде ошо тил мыйзам бузгандарга чара көрүш керек болсо, башка монополияга каршы да ушундай кызматтар менен иштешип, алар аркылуу гана биз мындай бир басым кыла алабыз да. Өз алдыбызча ыйгарым жок да. Эгер мыйзам аткарылса, котормо жана продакшн студияларынын ишмердүүлүгүнө жол ачылып, кино, мультфильмдерди сапаттуу которууга аракет жасап, атаандаштык күчөйт. Натыйжада телеканалдарга студиялардын котормолорун тандап алууга мүмкүнчүлүк жаралат дешет адистер. Ал эми телеканалдардагы көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик тилде алып барылышына мониторинг жүргүзө турган Маданият министрлигине көзөмөлдөө укугу ушул жылдын 4 январында гана берилиптир. 4 январда ошол акт чыккан. Толугу менен ошол департамент, маалымат департаментинин алдында көзөмөлдөөгө уруксат берилгенчи. Эми ошол 2-3 айдын ичинде мыйзам боюнча даярдоо иш процесси жүрөт. Мына ошол толугу менен команда дайын болгондон кийин ошол көзөмөлдөө иш чарасы толугу менен 100% ишке ашат. Маалыматтар боюнча Маданият министрлиги 2-3 ай аралыгында мыйзам алкагына тийиштүү аракеттерди көрүп, жыйынтыктарын чыгарышмакчы. Бул мезгилде кайсы телеканалдын тагдыры кандай чечилип, канчасы ишмердүүлүгүн уланталаары мониторинг жүргүзүлгөндөн кийин гана маалым болот дешет министрлик өкүлдөрү. Шекер Сатыбалдиева, Эрмек Райымбеков, New TV. Сиздер жарым саат бою мен жана кесиптештерим тарабынан даярдалган жума баяндын кезектеги чыгарылышына күбө болдуңуздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.